пайгамбарыбыз айткан Нил, Фурат, Жайхун, Сайхун бейиштин дарыялары деген да. 4 дарыяны бейиштин дарыялары дейт. Нил, Фурат, Сайхун, Жайхун. Нил ең uzun дария бұл Мисирде. Фурат ушул мына Судан жақтан кетет. Анеме мына биздеги Сайхун, Жайхун деп, мына бізде Жайхуну, мына биздин Нарын дариясы да. Башы Нарын дариясы, Сырдария кетет. Барып туруп, Өзбекстан керет, Тажикстан керет, Нарын алып барып куят. Ең башы алып келсең, мына биздин изиндеп көрсөк, биздин Нарын дариясы да. Башынан. Буларды эми ондай деген. Бейиштен деп айтып калганы кандай десе, кыяматка жакын аалам бузулганда бул дарыялар бейишке көтөрүлүп кетет экен. Кээ-бирлер бейиштен деген алымдар мындай тафсирин берген. Бейиштен дегени бул дарыяларда барака бар деген. Чекесинде тияк биякта жашагандар көп суу алып, ичип, көптөгөн жемиш, жашоосуна оңоло турганы, маишат деп мына жашоо тиричиликтери жакшы болот деген, ошон үчүн бейиштен деп айткан. Ошо таасирлер. Эмени кандай болбосун? Жайхун. Мына биздеги мына Жайхун деп атабызбы? Сайхуну Амурдария деп айтылып кетет. Кээ-бирлер. Экөө ушул биз жакта деп Мавара Нахар деп, мына ол Тажикстан менен Афганистан ортосунда бир дарыя бөлүп турат. Экөөнүн ортосунда. Экөөсү ушу биздин жогору жагында да. Бирөөсү азыркы Аралга төгөп турган мурдагысына, бир Түркмөнстан кеткен дарыя. А бирөөсү болсо мына Жайхуну мына биздин мына жерден барып туруп, наркы Ленинабадтан өтүп атпайбы чоң дарыя? Бул дарыя. А онун башы биздики да. Бияктан куюлуп барат. Нарын дарыясы барат, Намангандан кирет, мындайна барып туруп анан чыгып кетет.